Оксана Рыскулова. Сиз издеген жолдор. Өзүңдү жең 2. Жаңы компанияга иштөөгө кадамдар. Мен жууп тазалоо компанияда иштеймин деп айттың. Мен ушундай ишкана жетектей аламын, мен ушундай ишкана түзө аламын деген суроого жооп издеген эмессиң. Себеби орус тилди билбестигиң, жооштугуң же мектепте алган билимиң, таалим-тарбия же болбосо ушул сыяктуу нерселер буга жол бербеди. Ниет кылсаң, сенин колуңдан көп нерсе келет. Сен эмне кылышың керек? Биринчиден, оюңду өзгөрт. Мен ушул ишти өз алдынча алып кете алам деген ойду багып башта. Мен орусча билбесем да үйрөнөм. Башка бирөө мага айтып берет, жазып жардам берет деп ойлонуп башта. Тиги жетекчиден эмнем кем? Менде деле акыл айтып кеңеш берүүчүлөр бар, жардам берчү жакындарым бар деп ойду түздү. Экинчиси, жууп тазалоо деген сонун бизнес. Акылга салса, бир күндө бир үй тазаласаң канча каражат түшөт? Мисалы 200 чарчы метр квадрат үчүн 20 000 рубль төлөйт. Эгер ишкана түзүп иштеп баштасаң, күнүнө 5 буйрутма алсаң, канча акча түшөт? Москва чоң шаар, бай шаар, мүмкүнчүлүк чоң. Ушул багыт сонун акылга салсаң. Москвада тек гана үй эмес, офистер да көп. Стадион, базарлар, деги койчу толтура. Москвада 20 миллион адам жашайт. Ошолор менен келишим түзүп алсаң сонун болот. Балдарың да, түгөйүң да жаныңда болот. Акчаң да мол болот. Жеп ичкениң, баскан турганың да кенен болот. Ой түзөлгөндөн кийин көп ойлонбой ишке кириш. Биринчи, орус өкмөтүнүн жараны деген бир адам тап. Биргелешип бир компания ачкыла. Лицензияны ал. Компаниянын атын жакшылап ойлонуп кой. Аты тазалык менен шайкеш болсун. Ишти коркпой жасап баштоо керек. Көп адам ишти баштагандан коркуп отуруп убакыт өткөрөт. Сенин ата-бабаларың баатыр эл болгон, коркпо. Бардык ишти баштаарда эр жүрөк бол. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар айтып кеткен сени, мени деген Байдылда акындын саптары бар. Бул мырзаларга да, айымдарга да тиешелүү саптар. Ар бир олуттуу, чоң ишти баштаарда чечкиндүү жана жүрөктүү бол. Экинчи, компания ачылды, лицензия алынды. Эми эмнеден баштайсың? Сен кызматтан кетпей туруп, кеткичи алгач кардары топто. Бир үйдү тазалап барганда өзүңдүн байланыш номерди бере салып тур. Подъездерге да жарнамаңды чаптап жүрүп отура бер. Бир күнү бирөө сурайт, же барып тазалап жүргөндүн бирөөсү сөзсүз кайрылуусу ыктымал. Ошондо ишиң акырындап башталат. Иштин башы жай болот. Анан илгерилейт. Барган жерден визитканы бере салып тур. Үчүнчү, визиткаң туура жазылышы керек. Сен тазалык компания деп гана жазып койбой, урааныңды жаз. Таза иштейбиз, таза жыйнайбыз. Ушул сыяктуу кошумча жазуулар болуусу шарт. Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте бардык Москвадагы белгилүү социалдык тармактарга жарнамаңды жаз. Группаларды ачып сал. Социалдык тармактарга баракча жасап бергенге бир адам тап. Аны Бишкектен деле тапсаң болот. Баракчаңды түзүп алып, Москвада жашаган адамдарга достук сунуш кыла бер. Бирөө болбосо бирөө кайрылат. Баракчаңа Татынакай кыргыз кызынын сүрөтүн илип кой. Ушул айтканымды эстеп ал жана аткара башта. Төртүнчү, эми сен бир нерсени билип ал. Сенде иштеген кишилер кардарларга ишеним артышы керек. Канткенде ишеним болот. Сунуш. Сени бирөө сунушташы керек. Ушул компания мага келип үйүмдү тазалаган, таза иштейт экен, баарын ирети менен жасап берет деп сени мактай турчу адам чыгышы керек. Дагы кандай? Сенин социалдык баракчаңа туура жазылып турушу керек. Сенин жасап кеткен кызматың сенин жарнамаң болот. Эгер эптеп-септеп тазалап, акча алгыча шашсаң, анда ишкана ачып убара болбо. Сага эч ким кайрылбайт. Ишти так, анан таза жасаш керек. Ишиңди бүтүргөндө кардардан сура. Карап көрүңүз, дагы эмне иш жасап берейин деп.
шашпа, керек болсо отуруп чай ич, тааныш. Таанышып дос болуп алсаң дагы көп иш чыгат. 5. Сенде иштеген адамдарды кантип топтойсуң? Башында чогуу иштеген адамдар менен башта. Акырындан кардар топтоп ал. Анан кызмат илгерилеп баштаганда көп адам ала баштайсың. Команда курай башта. Иштин илгерилеши командага байланыштуу болот. Команда менен ийгиликке бат жетесиң. 6. Азыр жууп тазалоо компанияларга атайын буюмдарды чыгарат. Мисалы, чаң соргуч, сүртүү үчүн майлыктар, америкалык чаң соргучтар бар. Кымбаттыгына караба, акчаң болгондо сатып ал. Себеби сен келип иш баштаганда үй ээси ошону сөзсүз карайт, көңүл бурат. Чаң сүргүчтөрдү жаңы алып барып жүр. Японияда өндүрүлгөн сонун тазалоочу буюмдар бар. Эски сүлгүлөрүңдү чыгарсаң көп ишеним артышпайт. Жаңы жумушка жаңы сүлгүлөр менен барып жүр. Кызыктуу чака, пол жуугуч сатып ал. Чакадан баштап чаң соргучка чейин ишеним жаратат. Дагы сага кайрылышына жол ачылат. Силердин туруктуу кардарыңар болот. Идиш жуучу каражаттар болсо жыпар жыттанып туруш керек. Азыр жагымдуу жыттанган жуучу каражаттар көп. Тазалап бүткөндөн кийин жаркырап көрүнүп, жагымдуу жыттанып турушу кардардын көңүлүн көтөрөт. 7. Кийим. Сенде иштеген адамга атайын кийим тиктир. Кийими ар дайым таза болсун. Кир кийими менен баруу туура эмес. Кийим да ишеним жаратат. Көйнөк колдон келсе ак болсун, же футболка. Ак тазалыктын белгиси. 8. Эсепке келгенде кардар менен көп соодалашпа. Арзандатуу берип тур. Керек болсо ашыкча кызматын аткарып бер. Кардар сөзсүз түрдө бир жерде иштейт. Эгер туура мамиле түзсөң, ал сени ишкананы тазалап туруу үчүн да чакырат. Барган жерден байланыш номерди бергенден уялба. Тартынбай берип тур. Жөн гана кармата салба. Түшүндүрүп, ишканаң өзүң жөнүндө кеп салып тур. Метродо, жолдо кетип баратып, кардар таап, визиткаңды бер. Эч токтобо жана эч ким сени токтото албагандай бол. 9. Кийимиң ар дайым таза болсун. Кир болуп турган кезде визитка таратпа. 10. Машина сатып алба, такси жалда. Жакшы таксисттерден таап ал. Мисалы, машина сатып алсаң, ал кечке турат, шоопуруң да отура берет, акча кете берет. Такси жалдасаң, арзанга түшөт. 11. Өзүңө максат кой. 1 жылда мынча кардар, 2 жылда мынча кардар жана бул жумуштарды бүтүрөм деген максаттар болсун. Сени кардар багат, акча берет. Демек, сен үчүн алар маанилүү. Сен аны баркташың керек. 12. Бул компаниянын өсүүгө келечеги бар. Эгер 100 кардар таап алсаң, алар сага жумасына 20 000 рубльдан төлөп турса, эсепте канча каражат түшүп турат? 13. Дагы айтайын, сенин бизнесиңдин эң негизги максаты ишеним жаратуу. Ишеним жаратыш үчүн жасаган кызматың сапаттуу болуу керек. Жөн эле сапаттуу эмес, жогорку деңгээлдеги сапат керек. Иним, элитный кардарга чыгып алсаң, көп иштериң бүтөт. Алар өздөрү сени жарнамакла баштайт. 14. Дагы бир нерсени билип ал. Сенде иштеген адамдардын эмгек акысы башкаларга караганда жогору болушу керек. Ошондо айтканыңды жасайт. Антпесең, берген тапшырмаңды эптеп эле бүтүрүүгө шашат. Сенде иштеген адамдар ток болушу керек. Эми кыскача ушундай иним. Эгер ушул айтканымды жасай турган болсоң, Рублевкадан үй алып, үй бүлөң бардар жашоого ээ болот. Кадыр күтөсүң, барктуу болосуң, баары ишкер деп сыйлайт. Сенин тукумуң көчмөн эл, шаар жүргөн эл. Тартынба, уялба, кичпейил бол, чынчыл бол, текебер болбо. Текебер адамдын эч качан иши оңолбойт. Ар дайым акыл сурап жүр, изден, китеп оку, тилди көндүр. Мага Россиядагы мен деген ишканалар кайрылып жатат. Тартынбай сурап тур. Сени көргөн эмесмин, бирок сен бир боорумсуң. Ар бир адамдын жөндөмүнө жараша ырыскысы болот. Айтканымды кармап калсаң, ырыстуу болосуң. Кыргызстанга келип,
Мамлекеттик кызматка орношкондон көрө бул багыт берекелүү болот. Кыргызстанда кызмат талашкандар толтура. Адал иште береке менен рызкы бар. Жууп тазалоо бизнесинде акча көп, келечектүү, кызыктуу, көп адам менен баарлашасың. Ийгилик каалап байкең. Ушул ыкманы бөлүшүп койсоңор, Россияда же башка өлкөдө жүргөн уул кыздарыбызга кереги тийип калар. Бул кеңештерди берген Урмат Барктабасов агай. Жашоомо жарык берген билимди устаттардан алдым. Менин ар бир күнүм кызыктуу өтөт. Себеби күндө бир окуучума болсо дагы алдыга койгон максаты менен бөлүшөм. Кантип, эмне кылуу керек экендигин кагаз жүзүндө тактап, алгачкы кадамдарын жазып, колунан келе турганына ишеним шык берип, андан рахат алам. Жетишкен ийгиликтерине сүйүнөм. Мен устаттардан сабак алып, адамдын жашоосунда дем күч бере турган сөздөр аба менен суудай керек экендигин түшүндүм. Сенин колуңдан келет деген ишенимдүү сөзүм ал окуучума канат байлагандай шыктандырганын көзүнөн сездим. Ошол пайда болгон жүрөгүңдөгү отту өчүрбөш үчүн күндө ийгиликтүү адамдардын китептерин окуп турууну өтүнөмүн. Өзүм дагы бир канча күндөн кийин чалып сураймын. Унутса эсине саламын. Өмүр кыска, бир маанилүү жумуш бүтүрүшүбүз керек. Ата-эненин, эже-сиңдинин сыймыгына арзышыбыз керек, деймин. Сенин мүмкүнчүлүгүң чексиз. Бул мүмкүнчүлүктөр түбөлүктүүлүктү тартуулайт. Ар бир күн эмес, ар бир сааттарда максаттарды бийиктетсең, өйдөгө умтулсаң болот. Анткени ар бир күнүңдө эмес, ар бир саатыңда да жаңы мүмкүнчүлүктөр катылган. Бул катылган мүмкүнчүлүктөрдүн арты менен чөйрөңө, айланаңдагыларга, эли журтуңа өзүңдүн кандай татыктуу адам экениңди, кандай таланттуу экениңди көрсөтө бил. Сен каалап эле койсоң, аракет кылып жете аласың. Баары сенин өзүңдүн колуңда деп эскертип айтып отурам. Болгон күчүмдү, алган билимимди анын ийгилигинин ачылып кетүүсүнө жумшаймын. Жеке сүйлөшүү менен ал мага жашоодон эмне каалаганын тартынбай чечилип айта алат. Ошон үчүн устат деген өзгөчө кеңешчи. Устат сиздин кемчиликтериңизди айтса да оор тийбейт. Менин устатымдын сөзү эсиме түштү. 1 саат устат менен сүйлөшкөнүң 1 жыл китеп окуганга барабар деген насаатын айткан. Устат бара турган жолду кыскартып берет. 5 жылда жете турган максатыңа 1 жылда жетесиң. Адам өзүнүн кандай экенин толук сезип көрө албайт. Өзүн сырттан карай албайт. Биз бирөөнүн кемчилигин айтабыз. Башка адамдын кандай экендигин айкын көрө алабыз. Ал эми өзүбүз кандай экенибизди бирөөнүн көз карашынан улам билсек болот. Бирок ал адамдын ою канчалык деңгээлде чындыкка жакыныраак экендигин кайдан билебиз? Билүү кыйын. Ата-энебиз, эң жакын адамдарыбыз гана кандай болсок дагы бизге чаң жуктурбайт. Биз алар үчүн эң сүйүктүү балабыз. Ушул жерде сизден акылдуу, сизден ийгиликтүү, сиз сыйлаган адам бул устат. Устат бизге туура жолду көрсөтөт. Ага сиздин кайгыңыз, толгон токой көйгөйлөрүңүз эмес, сиздин көрсөткөн жыйынтыгыңыз, ийгилигиңиз керек. Сиз алгач ким элеңиз? Ким болдуңуз? Сиз жашооңузда устат берген билимиңизди пайдаланып, өзүңүздү өзгөртө алдыңызбы? Себеби өзүн өнүктүрүүдө, жеке иштешүүдө сиз устатка акы төлөйсүз. Ал сизге убактысын сарптайт. Мыкты билимди кантип алышты билүү үчүн акча төлөп көрүш керек. Үйрөнүү бул процесс. Ал бир жолу окуп коюу менен бүтүп калбайт. Менин жашоомдо сабак алган бир канча устаттарым бар. Аларды дайыма сыйлаймын. Алар менен сүйлөшүп отурганда конт коюп угам, айткандарын жазып алам. Акысын убагында берем. Андан сырткары дайыма белегимди ала барам. Мени окутуп, үйрөтүп жатканына дайыма ыраазычылык билдирем. Эртеси күнү дагы алган билимимди кайталап, кандай жардам болгонун жазып жөнөтөмүн. Улуу устат соолубас казына деген кеп бар. Устаттар дайыма чети оюлбаган кенчтей. Өзөктүү сөздүн кадырын билип, иштин көзүн таап, булактын көзүн ачкан баа жеткис адамдар.
Бизге ата-энебиз, туугандарыбыз, досторубуз устат боло албайт. Сиз өзүңүздүн көйгөйүңүздү айтсаңыз, ал өзүнүн көйгөйүн айтат. Сиздин көйгөйүңүздү чечейин деп ойлонбойт. Көңүлү кандай болсо, ошондой кеңеш берет. Жашоодо биз көп адамдардан кеңеш укканбыз, бирок жасаган эмеспиз. Сизге дагы бир мисал айтып өтөйүн. Бир жигит эшекке бир тарабына толо буудай, бир тарабына жарымдан ылдый таруу артып, оогон тарабын улам оңдоп кетип бара жатса, ага уда орто жаш адам жете басып: балам, карасаң, куржунуң кайра-кайра ооп жатат. Бир тарабың оор болуп турат. Мен сага кеңеш айтайын, деп токтотот. Жигит кулак салат. Бир чоң ташты алып, куржунуңдун жеңил тарабына салып алсаң, экөө тең болуп ообой калат, деп кеңешин айтат. Жигит таштап, теңдеп салат. Тең салмактуулук болуп ообой калат. Экөө чогуу сүйлөшүп басышат. Кеңешине таң калган жигит асты жакта көрүнгөн чоң курулушту көрсөтүп: "Бул сиздикиби?" деп сурайт. Ал киши "Жок" дейт. "Анда жайкалган эгин талаа сиздикиби?" дейт. "Жок" деп жооп берет. Алдыда өтүп кетип жаткан кербендерди карап: "Бул сиздин кербендериңизби?" деп суроо салат. Кайрадан "Жок" деп башын чайкап жооп берет орто жаштагы адам. Жигит ойлонуп турат да, куржундагы ташты алып ыргытат да жолун улайт. Ал адам жете келип себебин сураса, жигит "Сиздин өзүңүзгө жардам бербеген кеңешиңиздин мага кереги жок" деп кайра-кайра оогон тарабын оңдоп коюп басып узап кетет. Ал адам ойлонгон боюнча ооз ача албай калат. Эми бул уламыш. Кеңеш берген адам ким? Өз эмгеги менен жеттиби? Өзү ошол иштерди жасап өттүбү? Деги эле сиз кимден кеңеш аласыз? Деги эле сиз кимден кеңеш аласыз? Көрүнгөндөн эмес, устаттан сабак алыңыз. Мен ишенем, сизге сөзсүз жардамы тиет. Азыр сиз сыйлаган, сизге устат боло ала турган 5 адамдын тизмесин түзүңүз. Ийгиликке жетүүбүз үчүн биз эмне кылыбыз керек? Эгерде сиз ийгиликтүү болгоңуз келсе, сизден даражасы чоң устатты тандаңыз. Сиз сыймыктанган, туу туткан, сыйлаган адамыңыздын китептерин окуп, басып өткөн жолун изилдөө зарыл. Устат биздин ийгилик жолунда басып өтө турган жолубузду кыскартат. Бошко кете турган ай жылдарыбызды азайтат. Биздин жасай албай каламбы, колумдан келеби деген коркунучтарга ишеним күч берип, арка жөлөк болот. Китеп окуп жатам, өзгөрүү жок, же балким китепке жаза берет да, деп ойлонушуңуз мүмкүн. Китеп эле окуган аздык болуп калат. Учурда тренинг, вебинар деген окуу ыкмалары көбөйүүдө. Ошолорго көбүрөөк катышыңыз. Алардан да пайда жок, барып эле жүрөм го десеңиз, анда көбүрөөк барыңыз. Мен сабак алып жатканда бардык сабактарды калтырбай баргам. Орус тилинде болгондуктан кээ бир темаларды түшүнбөй калып, улам кайталап үйрөнгөн учурларым болгон. Ошентсе да үзгүлтүксүз окуп, сабак алууну уланттым. Түшүнүксүз, болор болбос нерсеге акчамды кетирбейм деп кетип калбаңыз. Сабырдуулуктун даамы өтө ачуу. Качандыр бир анын даамы балдан да таттуу болот. Тренингтерге келип баштаганыңызда сиз өзүңүздү сабак алганга даярдай баштаңыз. Окуучу даяр болгондо гана мугалим даяр болот дешет. Сизге жооп табышып, түшүнбөй түйшөлтүп жаткан суроолоруңузду түшүндүрүп берет. Мындан улам окуу, изденүү чоң мааниге ээ экендигин түшүнүп баштайсыз. Сиз сабак алуу процессинде кандай нерселер сизге баалуу экенин билесиз. Менин устаттарымдын да устаттары бар. Белгилүү инвестор, бизнес-тренер Роберт Кийосакинин устаты Аяш атасы болгон. Сиз дагы устатты сырттан издеңиз. Устатка жазылып, алган билимиңизге акча төлөп окуңуз. Билим алууну, изденүүнү улантыңыз. Билим алганга сиз канча сумма төлөсөңүз, төлөгөн суммаңыз сизге 10%дан 100%га чейин пайда алып келет. Окууга барып келген соң, сабактан алган билимиңизди 10 жолудан кайталап бекемдеңиз. Себеби сиз баргандан кийин унутуп калышыңыз мүмкүн. Устат биздин идеяларды багууга, улантууга жардам берет. Ойлогон оюңузду кантип ишке ашырууга жардам берип, жол көрсөтөт.
Менин устатым Дональд Трамп. Мен өзүмдүн китебимди жазгандан кийин төмөндөгүдөй түшүнүккө келдим. Өзүмдүн китебиме ички жан дүйнөмдү, көкүрөктө катылган сырларымды болгонун болгондой ачылып, төгүлүп жазып бердим. Менин турмуш жолумдагы басып өткөн кыйынчылыктарымды, ар бир жеткен жетишкендиктеримди жазып жатып, мындай түшүнүккө келдим. Ар бир китеп жазган адам менен баарлашканга караганда, китебин конт коюп окусаң, ал адам менен жашагандан дагы көп маалымат аласың, жан дүйнөсүн түшүнөсүң. Көркөм адабий китептерди айта албайм, бирок ийгиликтүү адамдардын турмуш, тажрыйба жолун окуу менен биз дагы сабак алып, көп улуу иштерди жарата алабыз. Дональд Трамптын китебин окуу менен башкалардан өзгөчөлөнгөн, таамай айткан сөздөргө кабылдым. Менин китеп аркылуу тапкан устатым деп эсептедим. Албетте, сүйүктүү окурманым, мага керектүү гана жерлерин алдым. Эч бир китепте кездешпеген пайдалуу, таасирдүү сөздөрдү окудум. Агымга каршы сүзгөндө гана эң бийик жетишкендиктерге жетесиз. Жолу болбогон адамдарды жек көрөмүн. Жакшы идеяны ойлонуп туруп, аны ишке ашырбагандан өткөн кылмыш жок. Эгер сиз убактыңызды келерки дем алышка чейин канча саат, мүнөт калды деп эсептеп өткөрсөңүз, анда сиз эч качан миллионер боло албайсыз. Сиз бизнесиңизди тирүү жан деп эсептеңиз, дейт. Анын канчалык деңгээлде ден соолугу чың экендигин сандар аныктайт экен. Кантип, сиздин бизнесиңиз канча акча таап жатат? Атаандаштарыңызга туруштук бере алабы? Бизнесиңиз канчалык деңгээлде элге таанымал же жарнама жаатында аксап жаткан жокпу? Канча адам иштейт? Канчасы күйүп-бышып, жан дили менен берилип иштейт? Бул суроолорго жооп берсеңиз, сиздин бизнесиңиздин сак-саламатта экендигин аныктай аласыз. Бизнесиңизде айрыкча акча жаатында кирешеден чыгаша көп болсо же өзүн өзү камсыздай албаса, анда саламаттыгы жакшы эмес экендигин билгизет. Сиздин бизнесиңиз жок, жөн гана кызмат көрсөтсөңүз деле бир тирүү жандыктай кабыл алыңыз. Ошон үчүн Дональд Трамп бир жумада 7 күн бою иштеймин, дейт. Эгерде жасаган жумушуңуз өзүңүзгө жакпаса, купулуңузга толбосо, анда ал жумуштан баш тартыңыз. Сиз сүйгөн, жан дүйнөңүз каалаган жумушту жасаңыз. Бизнес жана акча. Мен бизнесимди качан гана тирүү жандыкка салыштырганда, ал дем ала албаган, саламаттыгы начар адамга салыштырып, күндө унутпай, аз да болсо ага жардам берүүнү чечтим. Киреше бул бизнестин абасы. Ал эми сиз бизнесиңиздин кирешесин көтөрүү үчүн эмне кылышыңыз керек? Кайсыл тараптан жабыркап жатасыз? Жазыңыз. Жарнама жактан жардам керекпи? А варианты керек. Б варианты кереги жок. В варианты абдан керек. Бизнесиңиздин кирешеси кандай? А жакшы. Б орто. В жаман. Келечекке өсүп өнүгүүсүнө сактаган акчасы барбы? А бар. Б жок. В бул жөнүндө ойлонгон эмесмин. Келечектеги көздөгөн планы кагаз жүзүндө барбы? А ооба. Б жок. Атаандаштары кимдер? Тизмелеңиз. Алардын эмне артыкчылыктары бар? Изилдеп көрдүңүз беле? А ооба. В жок. Күндө бизнесиңиз боюнча 30 мүнөт өз алдыңызча жазып, пландап ойлоносузбу? А ооба. В жок. Кайсыл жумушчуга муктажсыз? Маркетолог, сатуучу, юрист, эсепчи. Легендарлуу Ник Вуйчич. 2017 жылдын ноябрь айында Москва шаарында чоң тренинг болуп, Майк Тайсон, Стивен Кови, Ричард Брэнсон, ошолордун арасында мен сыйлаган Ник Вуйчич дагы бар эле. Ник Вуйчичтин мага эң чоң таасир берген сөзү «Сенин колуңдан келет» деген сөзү болду. Ал дүйнө жүзүндөгү 10дон ашык өлкө башчылары менен жолугушуп, бир канча мамлекетке жаңы мыйзамдарды киргизгенге салым кошо алды.
миллион доллар кайрымдуулукка жумшаган. Ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген адам ушундай кайрымдуулук иштерди жасап, дүйнөнү кыдырып жатса, жараткан 6 саныбызды бүтүн кылып берген биз жашоодо эмнеге жетише алдык? Акыл эсибиз менен кошо, колубуз менен жасап, бутубуз менен басып жүрүп, кайрымдуулук кылып, жардамга муктаж адамдарга жардам берип жатабызбы? Мен Ник Вуйчичтин сабактарынан таасирлендим. Мурдагыдан да күчтөндүм. Ийгилик жолундагы кыйынчылыктарга сынбай, өткүр, чыдамкай болууга өзүмдү тарбиялап келем. Мүмкүн болбогон нерселердин баарын өзгөрт деген сөзү мага өтө таасирдүү болду. Балдарым менен алыскы Москва шаарындагы мекендештериме алган билимим менен бөлүшүп, өзүмө болгон ишенимди бекемдөөнү, акчаны туура колдонуу боюнча тренингтерди өтүп, 7 ай жашап келдим. Ал сабактардан алган таасирдүү сөздөрдүн сиздердин жашооңуздарга да пайдасы тиет деген тилек менен китебиме жазууну туура көрдүм. Мен ишенем, бул сабактардын сизге пайдасы чоң. Ник Вуйчичтен 7 кеңеш. 1. Аянычтуу абалда болбо. Өзүңдү аянычтуу кылып көрсөтпө. Биз жашоодо адамдарга арыз арманыбызды айтып, аянычтуу көрүнгөндү жакшы көрөбүз. Мисалы, мен ооруп жатам, мен чарчадым, жашоо оор, мен кыйналдым, менин колумдан эч нерсе келбейт деген сыяктуу сөздөр менен алсыз көрүнүү. Башкаларга аянычтуу болуу бул туура эмес. Биз ата-энебиз, жолдошубуз, бир туугандарыбызга эркелегенди каалап, бизге көңүл бөлүшүү үчүн аянычтуу көрүнүүгө дуушар болобуз. Бул бизди артка тартуучу жаман адаттардын бири. 2. Өткүр бол. Жыгылсаң тур, жолуң болбосо кайра жаса. Башты бийик көтөрүп, далыңарды түз карма. Өзүңө ишеним баскан басыгыңдан билинет. 3. Жолу болбостук бул сабак. Эч качан артка чегинбе. Биз тез эле баштаган ишибиздин акыбети кайтып, максатыбызга жетишкибиз келет. Жок, жаркыраган күндүн чыгышын көрүш үчүн 12 саат түндү өткөрүшүбүз керек. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Уинстон Черчилль деген адамдын 2 сааттык сөзүн угуу үчүн бир топ адам чогулган кезде ал 2 гана сөз сүйлөп түшүп кетип калган. Ал эч качан жеңилбегиле. Өзүңдүн максатыңдан артка кайтпа. Ушул эле нерседен биринчи өтүңүз. Калган нерсени силерге айтуунун кажети жок деген. Мен ушул девизди кармап алгам. Мени өлүмдөн башка эч нерсе токтото албайт. Мен бул нерсени эстегенимде ушунчалык дем күч жана энергия пайда болот. Ошол энергия менен иштеримди жасай берем. Мен дем алганды жаман көрөм. Эгер дем алып калсам, анда артка кетем. Ийгилик жолунда тоого чыгып кетип баратканыңызды элестетиңиз. Ал жерде алдыга кадам ташташыңыз керек. Ал эми токтоп калсаңыз, артка кетесиз. 4. Тоскоолдук бул мүмкүнчүлүк. Менин окуучуларымдын көпчүлүгүнөн кыйналып кеттим, жолум тумандап кетти деген сөздөрүн көп угам. Себеби тоскоолдукту жеңип, жолун издеп табуунун артында чоң мүмкүнчүлүктөр турганын сезишпейт. Окуп көрсөм, бардык ийгиликтүү адамдар бир мезгилдерде ийгиликсиз, жолу болбогон адамдар болгон экен. Мисалы, Уолт Дисней өзүнүн ишин баштаганда 89 банкка барып, акча сураганда баары баш тарткан. Бирок ошого карабай ал артка чегинген эмес. Эң негизги нерсе ошол тоскоолдукту жеңүүдө турат. 5. Кеңири максат кой, масштабтуу ойлон. Ник Вуйчич өзүнүн чектелген мүмкүнчүлүгүнө карабай, дүйнө жүзүнө тааныла алды. Ал өзүнүн максаттарын кеңири коюп, ага жетүүгө болгон күч аракетин жумшады. Мен кыйынчылык күндөрдө жолум тумандап баштаганда Ник Вуйчичтин дем күч берген сабактарын көрөм. Сиз чоң максаттарды коюп, чоң сумманы койбой, чоң себебин таппасаңыз, анда сиз баштаган кадам дагы чоң болбойт. Мен дагы качан чоң максат коюп баштаганда ишим алдыга жыла баштады. Биринчи орунда сиз өзүңүздүн белгиңизди, урааныңызды ойлоп табыңыз. Бул сизди кыйынчылык күндөрдө, алдыга жыла албай турган убакытта дем күч берет. Ошол максатка жетпей таштап койбош үчүн дагы да аракет кылдырып алдыга сүйрөөчү күч.
6. Мүмкүн болгон нерселердин баарын өзгөрт. Сиз мүмкүн болгон нерсенин баарын өзгөртө аласыз. Ойлонуңуз. Бир нерсени өзгөрткөндө гана жашообузда өзгөрүүлөр болот. Өзүңүзгө жакпаган, ырахат албаган жумуштан чыгып, өзүңүз каалаган жумуш таап, ийгилик жаратасызбы? Баары өзүңүздүн колуңузда. Акча боюнча билим алып, устат менен иштешкиңиз келеби? Анда өзүңүздүн деңгээлиңизден жогору болгон устатты тандаңыз. Сиз жашооңузду өзгөртө аларыңызга ишенип, бирок кеч болуп калганда өкүнбөңүз. Жарык дүйнөдө биз колдонуп, пайдаланып калууга эң сонун, эң көп убакыттар бар. Бир күн ичинде эле эмне деген иштерди аткарып калууга болот. Дал азыркы учурдагы өтүп жаткан мүнөттөрдү артка кайрый албайбыз. Сенин жаркын келечегиң үчүн чечилбеген маселе жаралса, бүгүн чечим чыгар. Бүгүн чечим чыгар. Ал чечим сенин эртеңки күнүңө жол көрсөтөт. Эртеңки бактың болот. 7. Чыдамкай бол. Эч качан артка кайтпа. Ник Вуйчич ушундай чектелген абалында сууда сүзө алат. Жөн гана сууда сүзбөй, бийиктиктен сууга секирет. Ролик деп алат. Ал чыдамдуу болгондугу үчүн баарын жасоого аракет кылып жатат. Ийгиликке жете алган адамдар менен жете албагандардын айырмасы талантта эмес, өжөрлүктө болот экен. Эмне үчүн сиз акча боюнча билим алууңуз зарыл? 5 себеби бар. 1. Адамдар эскирген же иштебей калган билимди дагы деле колдонуп жүрөт. Мисалы, сиз бухгалтер же мугалим болуп, 5 жыл билим алып, 10 жыл иштеген болсоңуз, анда сиз бир эле үйрөнгөн билимиңизди 10 жыл кайталап эле жүрөсүз. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп, кирешени кантип көтөрүү жөнүндө ойлонгон эмессиз. 2. Себеби киреше туруктуу эмес, чыгаша туруктуу. Себеби сиздин айлык акыңыз туруктуу болбой калышы мүмкүн. Ал эми чыгаша туруктуу. Телефонго бирдик жүктөйбүз, тамак аш, жол акысы, балаңыздын окуу төлөмү жана башка. 3. Жашоо күндөн күнгө кымбаттайт. Ишенесизби ушул сөзгө? Биз доллар түшсө түшөт деп ойлойбуз. Ал бир аз түшүшү мүмкүн, бирок ал андан ары кымбаттай берет. Негизгиси 24 саат бою сиздин капчыгыңыздан аз-аздан болсо да акча кетип турат экен. Ошондуктан биздин кирешебиз жетпей келет. Эмне үчүн дегенде электр жарыгы, суу, газ, жашаган жериңиздин ижара акысы. Менчик үйүңүз болсо, анда үйдүн салыгы. Биз 8 саат иштеп, 24 саат чыгым кылабыз. 5. Карызы, кредити бар адам жылдан жылга саны өсөт. Мисалы, 5 жыл мурун карызы бар адамдар азыраак болгон. 10 жыл мурун 100 адамдын ичинен 2-3 гана болсо, 20 жыл мурун көп суммадагы карызы бар адам жок эсе болгон. Азыр ар бир экинчи адамдын кредити, карызы бар. Көрсө биздин орто адамдарды 98% ийгиликтүү. 2%ды түзгөн бай акчалуу адамдар акчабызды алуу үчүн түрдүү нерселерди ойлоп таап, сиздин акчаңызды алууда. Каалайсызбы, каалабайсызбы, сиздин деңгээлиңиз канча акча тапсаңыз ошончо турасыз.